Саламатсыздарбы? Кайрадан эле баягы ызы чуусу бүтпөгөн аскер курулуш темасына кайрылганга туура келип атат. Көрсө, аскер курулуш деген бул баягы ишкана, мамлекеттик ишкана. Өзүнүн кызматкерлеринин айлыгын төлөй албай жүрөт экен. Азыр айтып атышат булар 1 жылдан бери айлык алып элек бизде. Анан ошодон азыр бир нече аялдар ушул караң киргенине карабай күтүп турабыз сени. Ошонун бир бетин ачып берчи, айтып койчу элге чыксынчы, жетсинчи бит жетекчиликке дегенден улам келип отурам. Азыр мына жерде 3 аял турат. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы. Менен сиз байланышкансыз. Аты жөнүңүз кандай эле? Менин атым Гүлзада, фамилиям Кунназарова, Аскаралиева. Аскер курулушта иштейсиз? Аскер курулушта бухгалтер болуп иштейм. 1 жыл иштедим. 1 жыл эмес, 4 январдан тартып иштедим. Мен бул ишкана мындай задержка кылып, айлыкты учурунда бербей, чоерун толук билген эмесмин. Качантан бери канча айлыкты берилек? Сиз мен ушу 4 январдан келип иштедим. 2021 жылы. Ошонон берки учурдан бери албай келатам. Бул эжекелер эмне болуп иштегенсиз? Мен бухгалтер болуп, материальный бухгалтер болуп иштегенмин ал жерде. Бухгалтерлар да айлык ала албай жүрөбү? Ооба, бухгалтерлар да айлык ала албай жүрөбүз. Анда берки жөнөкөй курулушчуларчы? Жөнөкөй курулушчулар эми алар вообще эле айтпай эле коелу, алар туурасында айткансаң алардын ыйлаганы жүрөгү оорутат. Биздики деле алардыкынан калышпайт чыны менен. Эми 9 ай, 10 ай айлык албай иштейт деген, жүрөт деген эмне деген. Макул деп эми мына болот, тигине болот дегенден күтүп отурдук. Мартта жумуш башталып кетсе болот деди, анан май деди, анан мына бүгүн болот, эртең болот деди. Ошону менен олтуруп жай келди, жайы менен элдин баары отпускага кетти, тияка бияка кетти, күз келди, анан бизди деген эмне буга чейин болбосо бизди мына счетный палата келип текшерди, прокуратурадан, военный прокуратурадан келип текшерди, биз деле каттар менен аудитта келди, немеден Миноборонодан. Бирок биз деле өзүбүз деле кат менен кайрылдык 15 сентябрда эмнеге, аппаратка, президенттин аппаратына. Алардан деле жооп келген жок. Эч кимден эч кандай биз кантип жашап атасың, эмне кылып жашап атасың, кандай айлык албай жашап атасың деп бизден сураган, кабар алган киши да болгон жок. Бул эжекелерибиз болсо былтыркы жылдын ноябрь айынан бери айлык албайт. Ушул эле акыбалда шопурлар, ушул эле акыбалда охранадагылар. Ушундай кантип жашап атасыз? Эми кантип жашап атам? Эл бар экен, тууган урук бар экен. Келе берип турчу деп көрүнгөндөн акча сурап жашап атабыз кантип элек. Айла жок. Жетекчиңиздер айтып атат го, мен Бишкекте салган үйлөрүмдү барып бир көрсөң болот эле, абдан сапаттуу салдым, кынтыксыз салдым деп, Ошто эле ушундай болуп калды деп, жанагы Оштогу үйлөр боюнча. Эсиңерде болсо, буга чейин жанагы Ошто аскер курулуш деген ушул мамлекеттик ишкана бул үйлөрдү курган аскерлерге. Анан 3 үй курган, 3-өө тең чала бүткөн. Эми бүтпөгөн. Ошо бүтпөгөн үйдү президент эптеп барып жанагы Баткендин окуясы чыгып кеткенден кийин ошолор соро түшүнбү, айтор, ошону чала бүткөн үйдү берген. Андан кийин мына кыш келди, кыш келгенде эптеп-септеп жанагы жетишпей калышты, жанагы жылуулугун бергенге, газын бергенге, лифт иштебейт, ошолордун баардыгын көргөзгөн элем. Анан мына кылабыз, ана кылабыз деп атышкан, бирок кылып бүттүбү бүт элекпи, менде алигече кабар жок. Ошол жетекчиңиздер болсо элпек киши экен өзү. Ооба, абдан элпек, абдан мындай сөзмөр, сөз таап айткан киши, элдерди абдан ишендире алат. Ушундай айтканда эле биз ишенип калабыз да сөзүнө. Не деп калдайт? Бал тили бар, эми кыздар чыдап туруңуздар, мен ошон үчүн иштеп жүрөм, ошого аракет кылып атам сиздерге. Бир аз чыдап туруңуздар, кийинки жумада, пятницада аласыздар айлыкты деп эле ушинтип келди. Андан бери мына 1 жыл канча пятница өттү. Biz bul kişiye piyatnitsa deyip talat koyup koyduk yani geçirirsizdir. Cuma günü değil. Siz ne ol iştiniz? Men ahranada. Biz buna bu vaqtda ahranada işteyiz. Bu Gülzada aytıp ketkende toluq ele barını aytıp öttü. Emin qoşunçalayıp. Siz kança aylığınızı alıyorsunuz ошондо? Noyabrdan berkisini alıyorduk. Ошондо kança son bulur?
Айына канчадан? 8345'ten alчубуз, алабыз да, анан кийин ошондо биз сентябрга чейин жазганбыз эми сотко да бергенбиз, анан эми билбейм, эчтеке задолженность 84 000 болчу сентябрда. Андан бери октябрь, ноябрь 2 ай кошулду дагы. Бирок иштеп атасыз, кадимгидей барасыз жумушка. Жумушка барабыз, кетебиз, бизге эч ким көңүл деле бурбайт, булар жумушка келди, келген жокпу деп киши каттары деле көрүшпөйт. Анда кеттип койбойбу? Кете берди. Жакшы эле требовать этишет. Анан кийин кандай деп айтсам эми, бизди даже декабрда деле кете бергиле деп айткан күндөрлөр болгон. А биз декабрда кете бергиде эмне, буларга эмнебиз? Увольнять этсин, анда биз айрып бере албай калдык, силерди бага албай калдык, силерди каржы ала албай калдык деп бизде сокращение кылып, как положено, закон боюнча кетириш керек болчу да, анын бири да жок. Биз жүрөбүз да жөн эле бир байланган иттей болуп эле. А сизчи, сиз канча? Мен да охранада иштейм, бирок мен январдан баштап иштегем, мына 2021-ден беричи. Ана мен деле бир 3 айга чейин ойлогом, эми 3 айдан кийин деле болуп калат деп айтышкандан жүрө бергем да. Ана 3 ай эмес, азыр 10 ай, 11 ай болуп кетти, мына 11-айда. Эч кандай эме жок. Анан биз үйдөгүлөрдөн да уже уялып кеттим менчи. Акча мына тиет, ана тиет деп эле айта берем да мен дагы. Анан биз иштегенибизди укмуш эле болду айланай. Жайдын ысыгында кандай акыбалда иштедик. Анан кийин кайра суук болду. Азыр суукта да акыбалыбызда, светибиз да жок, условия вообще жок бизде. Ошону мен барып көрүп келсем болот эле өздөрүн. Сиз кече күндө келгениңизде мен сменде болчумун, бизде свет да жок, анан бирок түштөн кийин коюп беришти, бирок кечеки суук кандай болду? Аябай ушундай. Биз боорики ысык боюнча айтайынчы, ысыкта суубуз жок. Же бир никакой условия жок да мындай. Ал мекеме ал миллиондо утат экен го тендерлерди. Мына аскердик жанагы курулуштардын баарын эле ошол мекеме утат экен да өз негизи. Анысын биз биле албайбыз. Эми уткан боюнча чын деле билбейбиз. Жанагы Гүлбү айткандай 1,5 айдай эме, суу жок, свет жок, ушундай условияда иштеп калдык. Биз ошонун баарына чыдадык. А рахмат айткан киши жок все равно бизгечи. Эми суук келди, суукта деле мына биздин жашаган дейм да, бир отурган жерибизде деле, иштеп аткан жерибизде деле көрсөңүздөр, өзүңөр деле күлөсүңөрбү же ыйлайсыңарбы билбейм, бир башкача да ишилсе. Мен мындай мекемени көргөн эмес. Мен мисалы үчүн мына 11-ай мен отпускага жөнөтсө кайра келерим деле, мен просто акчамды алып алсам жакшы болот эле деген мен үйдөгүлөргө деле уят болуп атам да, жолдошума мисалы үчүн. Мен пенсионер эмесмин. Мен 8 000 акча алабыз. Мен пенсионер эмес. Жалпы айлыгыңыз канча? Мен жалпы айлыгым азыр бир 100 000га жетип калды болуш керек. А так жалпы айлыгыңызчы? Менин айлыгым 170 000 болуп калат. Ооба. Себеби мен ал жерде 1-3 ставкага иштедим да. Өзүмдүн дагы эмнемди аткарып, андан сырткары кассада орун бош болгондуктан ошол жерде 0,3 ставкасын мага кошумча кылып берди. Ошол себептүү менин зарплатам кичине көбүрөөк болуп, баягы топтолгону көбөйгөнү болуп калды. Ошол эми биздин ишкана боюнча бир жакшы үйлүктү алып барсаңар абдан жакшы эле болмок да. Себеби бул жерде жанагы орустар айтмакчы подводный камни деп коет го, ошондой көп нерселерибиз бар. Анын баарын бул нерседен айтып деп түгөтүп бүтө албайсың. Аны деген көргөн, түшүнгөн, иликтеген гана киши аныктай алат. А так аныктоо өтө кыйын. Туура айтып атасыз. Жанагы айлыктар 100 000 эле. Андан тышкары биздики пеня туйт экен да, по закону. Ар бир берилбеген айга 0,15% деген бар экен. Анын баарын кошсо деген эми түшүндүм. Анан өзү бул жака бургун эле өзү мындай. Мен ушул сөздү айтпайын дедим эле, бирок айтканга туура келип атат. Ошто атын айтып атышты эле, элдин арасында сөз болуп жүрөт. Кайсы бир прораб бекен же инженер бекен бир киши айтор. Мен бүгүн 18 жашар кыз менен жаттым, мен бүгүн 20 жашар кыз менен жаттым деп чыгып көчөдө мактанып жүрөт дейт. Ушунчалык көпкөн дешет. Ошол жанагы аскер курулушта иштеп, аскер курулуштун ошо тендерлерин ошол жерде курулуштарды аткарып жүрүп. Анан эми бул жакта ушундай мына чоп-чоң байбичелер, чоп-чоң эле аялдар ушул айлыгын ала албай 10 айдан бери жүрөбүз деп атса, а кимдир бирөөлөр ошол акчаны мындай алганда кечип жүрөт, жөн эле. Мындай бутуна мынтип акчага мындай чыланып жүрөт да, мындай чачып, ошо акчага киринип жүрөт.
Эми ал макул өзүнүн акчасы болсо. А булардын акысы экен го арасында. Курулуштун сапатына кете турган акчадыр балким ал. Мынау эжекелердин айлыгыдыр. Ошто ушундай эле окуя Ошто дагы болгон. Оштогу ошол аскер курулуштун курулушунда иштеген балдар айлыгыбызды ала элекпиз, мынча айдан бери деп 100 миң, 200 миң, 300 миңди айтып атышты эле. Аскер курулуштун ошол жанагы жетекчисинен дагы сурап көрөбүз, прокуратурадан дагы сурап көрөбүз. Бул эмнеге мындай болуп атат? Акыры силер прокуратура элеңер го. Акыры силер аларды көзөмөлдөйбүз деп отурат элеңер го. Анан кана көзөмөлдөгөнүңөр деген суроолор бар бизде. Туурабы? Прокуратура деген, башка деген, ушу мыйзамдуулукту орнотобуз деген. Өзүнөгү сиздер милицияга жаздыңыздарбы? Биз милицияга жазган жокпуз. Мошенничество деп жазган жокпуз. Биз ак үйгө кайрылып, ошол эмненин бир экземпляры менин жанымда. Кайрылуу жазганбыз, жалоба кылыпчы, даттануу депчи жаздык. Бирок бул боюнча биз 6 экземпляр кылып, бирин министрликке берсин, бирин ФУГге берсин деп ушундай кылып туруп, бир экземплярын өзүбүзгө алып калып, калганын бергенбиз. Ушул ак үйдөн бери эч ким кызыгып, биздин берген ошо даттануубуздун үстүнөн бирөө кызыгып, бир жооп да берген жок. Себеби ал жерден телефон номерларыбыз көргөзүлгөн, даректерибиз бар. Байланышка чыгып, эмне себептен ушул убакка чейин айлык ала элексиңер деп бир дагы бир жоопту органдын бирөө эмнеси сураган жок, бизденчи кабар алган жок. Жооп жок. Бизди тарынткан да, капа кылган да нерсе ушул болуп атат. Президенттик аппараттан ушундай кайдыгерлик болуп олтурса, анда калганына эмне дейбиз? Министрлик деги билет. Министерстводан келип, өздөрү аудит кылып, текшерип кетишкен. Бул боюнча деле Коргоо министрлиги, бул боюнча дагы эч кандай жооп жок. Анан кимге барабыз, кимге айтабыз? Акыркы айлабыз кеткен силер болуп атат. Мына дагы азыр кайрадан экинчи ирет эмнеге президенттик аппаратка жазам деп мен мына азыр кол жазма менен өзүм наброска кылып жазып койдум. Президенттик аппаратка жазам деген адам абдан көп. Анан алар бардыгы президенттик аппаратка жазат. Себеби эч кимге ишенбей калган. Жөнөкөй мисалы акимге ишенбейт, мэрге ишенбейт, РОУДга ишенбейт, жергиликтүү прокуратурага ишенбейт, айыл өкмөткө ишенбейт. Анан түз өкмөткө, прокуратурага, анан президентке жазышат. Бирок булар ошол системанын иштебегенинен ак үйдүн ичи катка көмүлүп калган десек болот. Анан кийин булар эмне кылат анан? Баягы кат келет да, кат келгенден кийин мисалы бир палан райондон боло турган болсо, ошол районго кайра жөнөтүп коет. Мына катка карагыла деп, көңүл бургула деп. Ал кат кайра эле районго барат. Райондан айыл өкмөткө барат. Мына катка көңүл бургула деп. Анан кайра биз мисалы сиз айыл өкмөт эч чара көрбөй койсо, анан бул жака жазасыз да, кайра айыл өкмөттүн колуна түшөт, карагыла деп. Ошентип бир каттын саякатын өзү негизи каттын саякаты деп бир эме чыгарсак боло турган болуп калды. Бир каттын саякаты деп туруп мындай бир каттын мындай кыдырып жүргөн маршрутун иликтей турган болсоң, ал бир 6 ай 1 жылды ээлейт. Анан ал бир күн ак үйдө жатат, бир күн көк үйдө жатат, бир күн прокуратурада, облустук, анан райондук, анан кийин айылдык болуп кайрадан колуңузга ошол келет. Баягы сиз ишенбейсиз, ичиңиз чыкпай аткан адамдын колуна кайра барат. Анан баягы айтат, мага эле айтпай элең ушуну деп. Ана чечип койбойсуңбу десең, эми акча жок да дейт, ошону менен бүтөт. Анекдоттор эле жашайбыз кыскасы. Ушул ишканада иштегенден бери тетиги январда бир кайрылдым. Мага акча керек, 15 миң айлыгымдын эсебинен бергиле деп. Анда да беришкен жок. Андан кийин ушу майда операцияга мага акча керек 45 миң деп, ал арызында копиясы бар. Арызымдын менен кайрылдым, мага ушундай ден соолугума байланыштуу акча керек, мен акча топтолуп калган акчамдын эсебинен бергиле деп сурандым. Резолюциясын коюп бухгалтерга берет, бирок бухгалтер, главный бухгалтер мен каяктан берем дейт. Кассада акча жок. Кассада акча жок, башка жакта жок. Өзүң көрүп турасың деп ошентет. Ага макул дейин десең, бизде баланста турбаган менен бирок гараж бар. Гаражда машинелерибиз бар. Жиптер. Жиптер эмес, эмне жанагындай спецтехникалар бар. Военный машинелердин бар, техниканы берген, спецтехниканы. Алар арендага берилет, башкага берилет, анын акчалары деле түшөт. Бирок алар башка жолдор менен башка жактарга кете берет. Анан
Абдаган көп Эми ошон үчүн жана айтып кетпедимби? Бу орусча айтканда подводные камни у нас көптөпчү. Ошол себептен ал жөн айсбергдин учу да көрүнүп ал турган жер. көрүнүп турган эле башы алчы. Ал себеби биз ыйлап чыккандыктан чыгып атат. Эгер биз жанагы зданияга окшоп үнүбүз жок, сөзүбүз жок, үн чыкпаган бир статья болсок, анда тура бермекпиз жанагылардын чаптап койгон эптемей окаты менен. Эжеке, эгер мүмкүн болсо ошол документтери, сүрөттөрү, видеолору болсо, ошолордун баарын бир далилдеп берсеңиз жакшы болот эле. Ошол айткандарыңыз. Анан Эми мындай да, мен ал жактан мындай ой келген эмес. Мен документти чыгарып алып башка кылуучу. Өзү негизи мындай да. Менин өзүмдүн Эң чоң ууру өзү, бул мамлекет өзү болот. Мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик ишканалардын бардыгы уурулар, уурлук кылыш үчүн отурат. Себеби мына жөнөкөй логика менен айтып коелу. Мамлекеттик ишканадагы айлыктардын өлчөмү 8 000, 9 000, 15 000 ашып кетсе 25 000. 25 000 айлыкка азыр Бишкекте жашап болбой калган. Анан азыр чоң эле кишилер, билимдүү, абдан мындай өзүн сыйлаган эле кишилер 15 000, 25 000ге иштеп отуруш. Мисалы 15 000, 25 000га алар жашай албайт. Алар уурлук кылыш менен эле алектенет, уурлук менен алектенет. Ошону билип туруп дагы жок, биз мамлекетке деп эле мамлекеттик ишканаларды сыйлай беребиз. Анан ушу мамлекетке болсун дей беребиз. Чындыгында колуңан келбейби, жөн эле жеке менчикке берип сал. Ушуну айтып, эч ким түшүндүрө албай койду. Азыр мисалы ушунча тендерлерди утуп, өзүнчө мындай жоопкерчилигин мойнуна алган жөнөкөй фирмалар бар. Жок, биз өзүбүз курабыз деп ошондой мамлекеттик жанагы аскер курулуш деген фирманы куруп алганбыз. Бирок аны мамлекеттик кылып алганбыз. Мурда жөнөкөй баягы жеке менчик фирмаларды уурдайт десек, булар мындай жарымын уурдап коет экен десек, булардыкы мындай кандай десем, сыймап эле уурдап коюп аткандай эле болуп атат. Эгерде мындай өлчөй турган болсок, муну чындыгында булардын уткан тендерлерден уткан акчаларынын суммасын эсептей турган болсоң, оозуң ачылат. Мен 1-2 жолу иликтегенмин. Мына мен ошол аппаратка жазган катыбыздын бир копиясы. Мына урматтуу президент, мына сизге кат барыптыр. Ушул мына жөнөкөй аял, сиздин букараңыз. Мына сиз мисал президент болуп атканда айткансыздар, мен ар бир жаранга калыс караймын, ар бир адамдын укугунун бузулушуна кепилдик беремин деп эми конституцияда жазылып турат да, туурабы? Анан мына эжеке айлыгымды ала албай калдым деп мынтип сиздин атыңызга кат жазып атат. Мына бир экземпляр президентке дейт. Бир экземпляр мына кабинет министровга дейт, Акылбек Жапаровга экен. Бирөөсү мына коргоо министрине дейт. Бирөөсү мына аскер прокуратурасына дейт. Бирөөсү ФУГИге дейт. Анан бирөөсү ушу коллективде, жамаатта бир эмес копиясы калыптыр. Кана ушул органдардын бирөө дагы бул эжелерге мисалы реакция кылбаптыр, жооп бербептир. Мыналар тирүү адамдар да, туурабы? Ар биринин телефону бар экен. Бар. Мынакей. Бардыгы кол коюптур, аты фамилияларын жазыптыр. Мында ар биринин телефондору турат. Мындан сырткары мына мен жана айтып кеткен, бул ушул мен операцияга керек болуп атат деп кайрылган арызымдын мына. Бул аванс тургансызбы? Ошо мен айлыгымдын эсебинен деп турагам. Аванс эмес. Мен себеби ушунча айдан бери ал элек айлыгым эсебинен деп турагам. Бул биринчи жолу. Ушул бойдон бул жоопсуз калды. Кантип операция кылдыңыз аны? Же операция кылбай жүрөсүз? Кылбай эле жүрөм. Эмнеңиз ооруп атат? Андан эми аны урология жагы, аны уролог врачтар менен эмне кылыш керек экен, мен дагы көп нерсени не кылбайт. Мына дагы бир ошо акыркы эмнеде, мына 29-сентябрда кайрылганмын. Кимге? Ошо өзүнүн эле кайра эле Абралиевке. Себеби андан бери өстү баалар өсүп кетти, мага акча керек, мага операциям болуш керек деп. Себеби бул операция кылуунун дагы өзүнүн эмнеси бар экен да, убактысы. Болду, түшүндүм эжеке. Макул, ушундай. Азыр Абралиевдин өзү менен дагы сүйлөшөбүз. Ага чалабыз. Андан сырткары өзүнүн жообун угуп көрөлүчү баштап. Ошончо миллиондоп уткан тендерлер каяка кетип атат. Ал өзүн өзү актабаса, өзүнүн кызматкерлерин айлык менен камсыздаганга жетпесе, анда ал мекеменин эмне кереги бар, кимге кереги бар? Курган үйлөрү чала болсо,